Радиосу жаштыктын теми. Бизди Бишкекте 102.9. Ош шаарында 86.7. Нарында 93.7. Таласта 88.1. Чолпон атада 93.7. Жана Спутникте 70 жыштык аркылуу угуңуздар. Манас радиосу жаштыктын теми. Манас радиосында атайын репортаж. Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары жана Манас калаанынын көрөрмандары, жалпыңыздарга саламатсыздарбы деп дагы бир жолу амандашып алалы. Бүгүн биздин студиябызда эң кызыктуу жана эң маанилүү келген мейманыбыз менен биргеликте сиздер менен чогуу маек курган турабыз. Албетте биздин төрүбүзгө келген меймандарыбыздын баардыгы биз үчүн өзгөчө маанилүү жана кымбат. Жана бүгүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыбеков бүгүн биздин студиябызда. Саламатсызбы? Кош келдиңиз агай. Саламатсыздар. Алгач эле биз ошол өзүбүздүн атыбыздан дагы, жалпы ошол медиа Манастын атынан дагы сиздин бүгүн убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз агай. Анткени убактыңыздар өтө тар экендигин, ишиңиздер өтө кооптуу жана оор экендигин билебиз. Албетте ошол сиздердин министерстводо өзгөчө ыкчам кыймылдош керек экендигин, өзгөчө жакын барып жардам бериш керек экендигин, жандарды сактап калыш керек экендиги бул өтө маанилүү иштериңиздердин бири, сиздердин бир бөлүгү. Ошолордун биз өтө өзгөчө маанилүүгүн, анткени Кыргыз-Түрк Манас университети бул дагы эки боордош ортосундагы эң маанилүү долбоор. Жана ошол февраль айында болгон чоң зилзалада Кыргыз Республикасында черте карап турбай алгачкылардан болуп жардам колун сунду биздин боордош мамлекет Түркияга. Ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Эми мындай кырсык эч качан алдын ала айтып келбейт экен. Бул кырсык деген бир заматта түшөт экен. Биз дагы ошо айласыдан ошо аябай чоң кырсыктын катышуучулары болуп калдык. Эми эң негизгиси буну ошо суук кабарды уккандан баштап эле биздин президентибиз түзмөтүбүз телефон чалып мага ошо Бообек срочно аякка барбасаң болбойт. Биздин элибизге, боордош элибизге жардам менен күчтөрүңү уюштур дагы аякка тез арада жылганга аракет кыл деп ошондой тапшырманы берди. Ошо замат эле биз өзүбүздүн күчтөрүбүздү топтоп, шаймандарыбызды топтоп, даярдыгыбызды көрө баштадык. Жакшы, буга чейин бир жыл мурун биз Түркия өкмөтү менен биргелешип иштеп, Турциянын өкмөтүнүн МВД баканы менен Сулейман Сойлунун башында болуп, биз болсо куткаруу жумуштарын буга чейин даярдыктарын бир нече мурун көргөн элек. Бир жыл мурун бул Инсарак тобу деген группаларды түзүү боюнча эл аралык куткаруу группаларын, ошолордун программаларынын негизинде биз иттерди даярдап, өзүбүздүн балдарыбызды даярдап, Түркия элинен, Түркия ошо мамлекетинен инструкторлор келип бизди бир нече ошо үйрөтүп кетишкен. Мен дагы буну айтам, бул сөзсүз бизге аябай чоң жардам болду. Анан барганда дагы биз биринчи ойлодук элек ушу 67 куткаруучу менен жумуштарды бүтүп кетебиз деп. Бирок ар саат сайын ошо болгон мындай кырсыктын көлүмү аябай көбөйүп кете баштады. Анан ошодон ары дагы биз адамдардын санын да көбөй баштадык. Биринчи жолу биз бир самолет жөнөткөн болсок, экинчи жолу дагы бир самолет жөнөттүк, кийин техникалар жөнөттүк кошумча кылып, ошол жерде ошо жумуштарды баштаганда эле уже дем алыштагы күн түн деген дагы баягы эсеби дагы болбой калды. Барганда биз барар менен биз өз негизинде пландаштырып атканбыз, что аерде бизде эч ким күтүп ата турган бир шарт болбойт, бир жатакана болбойт, албол болбойт деп, ошондуктан биз өзүбүз менен жылыткыч обогревательдерди алып, палаткаларыбызды алып, ошо бүт керектүүлүүчү продукты питанияларга чейин, сухпайокторго чейин алып балдарды жөнөттүк. Анын эле жанында, куткаруучулардын эле жанында биз өзүбүздүн дагы мобильный госпиталыбызды аяктан тигип баштадык. Бул аябай чоң чатырча,
мобильный госпитальдын ичинде бүт ошо керектелүүчү медициналык шаймандары дагы оборудованиялар дагы бар. Анан Минздравтан 5 врач, алар жардамдашып 5 врачын жөнөтүштү, медсестрлардын жөнөтүштү. Ошол жерден эле баштап ошо элдерди биз да кошумча кабыл ала баштадык. Эми сиздер да билгендей ошо 1-2 күндүн ичинде уже барганда ушунчалык курулуштардын мындай талкаланганы аябай көп болуптур. Элдер, жаш балдар, аялдар суукта талаада калып кетиштир. Анан ошол замат эле ошо биздин президентибиз туура чечим кабыл алып, тез арада аякта ошо убактылуу мындай жайгаша турган ошо үйлөрдү курганга аракетиңерди жүргүзүлө деди. Эми бу жерде биз мындай эчтемке деле ойлоп таба турган деле неме болгон жок. Себебинде өзүбүздүн кыргыз элибиздин тарыхыбызда бизде ошо эң мындай ыңгайлуу убактылуу тигичүү мындай үйлөрүбүз, имараттарыбыз бул биздин боз үй болуп эсептелет. Ошого bir күндүн ичинде ошо боз үйлөрдү биздин өкмөтүбүз топтоп берди. Акылбек Сомекевичтин баш болуп ошо 127 боз үйдү алып бардык да ошо замат теге баштадык. Эми азыркыга чейин көрүп атабыз ошо боз үйлөрүбүз дагы башка ошо ошо эле мобильный госпиталыбыз дагы мына бүгүнкү күнгө чейин бүгүн 30 март болуп кетет, ошо азыркыга чейин өзүнүн кызматын жүргүзүп атат. Аябай ошо машиналерибизди да таштап келгенбиз. Эми бир отоло аякта ушунчалык оор акыбал болгондон кийин алып барган машиналерибизди да калтыра келдик, ошо жергиликтүү бийлик суранганынан. Мен ойлойм ошо биз кетсек дагы биздин артыбыздан калган ошо боз үйлөрдүн шаарчасы, биздин мобилдүү госпиталыбыз жана ошо калган ошо техникаларыбыз алар баары азыркыга чейин өзүнүн кызматтарын жүргүзүп атат. Албетте биз ошол алгачкылардан болуп сиздин барганыңызды, ошо элдер менен көрүшүп атканыңыздарды биз да бул жерден байма-бай көрүп турдук. Биз дагы аябай жүрөгүбүз менен сезип, бир чети албетте мындай учурда сыймыктанган деле болбойт болуш керек, бирок биз дагы сиздердин ошол жакта жүргөнүңүздөргө аябай ыраазы болуп аттык. Муну дагы азыр өзүмдүн атыман да сизге ыраазычылыгыбызды билдире кетели. Анан айта кетсеңиз, ушундай иш-чараларда дагы кандай кылып иштеш керек? Анткени мындай сиз баш сөзүңүздүн башында айтып өттүңүз, жамандык айттырып келбейт экен депчи. Ушундайды алдын алыш үчүн дагы кандай ишти биргеликте алып баралы деп ойлонуп жатасыздар? Өзүңүздөрдүн кандай бир долбоорлору бар ба? Өзү ошо Туркиядагы болгон окуя бул бүт дүйнө жүзүнө бул сабак болду. Себеби дегенде мындай каттуу кырсык, мындай каттуу жеттирүү эч кимге мындай алдына айтып же даярдыкты мындай караганда эч ким даже көрө албайт экен да. Эми бир гана ошо биздин мындай даярдыгыбыз кайсыл жагынан ошо өзүбүздүн үйлөрүбүздү, имараттарыбызды салып атканда ошо керектүү талаптар менен салыш керек. Сөзсүз курулуштун технологияларын сөзсүз биз сакташыбыз керек. Кырсык деген эми кырсык бул 8 балл деген бул 7,5-8 балл, 8ден ашкан балдар болуп атат. Бу жерде даже ошо имараттардын чыдашы дагы аябай эле бул кыйын да негизиндечи. Ошондуктан бул кырсыктар эч качан болбосун. Но кандай болгондо да биздин мамлекетибиз дагы, Кыргызстаныбыз бул сейсмически опасный зонага биз кирип кетебиз. Бизде мисалы балдардын эң бийик балл бул 12 балл. Мисалы 12 баллда бул эчтемке жердин үстүндө эчтемке калбайт. Бул тептегиз жер болуп калат, жерлер даже жарыла баштайт. Но 12 баллдын ичинен биздин кооптуу райондорубуз бул 9 балга чейин, 9 плюска чейин деген кооптуу райондорубуз бар. Сиздер өзүңүздөр деле ар бир айда бизде жок дегенде бер жагы дегенде 4-5 жолу жеттирүү болуп турат. Бул 3,5 балдан 4 балга чейин. Мына кече жакында эле Тажикстанда жеттирүү болду. Аякта дагы 3 адам мындай каза болгондо жок, бирок жарадар болушту. 2 аял, 1 эркек. Но мындай үйлөрү бузулушту. Но Кудай сактап бул күндүзү болду. Элдер баары жумушта, бүт баары талаада. Анан тем более болгондо дагы бул айылдарда болду да. Ошондуктан мындай бул кырсык ошо Тажикстан мамлекетин мындай неме кылбай калды да, мындай жеңилирээк болду. Туркиядагы болгон бул окуя бул именно ошо түнкү момент болду. Себеби дегенде биз ошо куткаруу жумуштарын да жүргүзүп атканда мисалы адамдардын денелерин только үйлөрдүн, этаждын үйлөрүн только бир тарапта таап аттык. Себеби дегенде элдер баары именно уктап аткан
спальни бөлмөлөрүндө ток ошол жактан чыгып атты да. Кухнясында жок, залында жок, башка жакта ток уктачу бөлмөнө бир эле тараптан канча бир денелер, 28 денени бир заматта 1-2 сааттын ичинде чыгарганбыз. Ошондуктан бул ошо жеттөө бул сөз боло берет. Ага биз сөз даярдыгыбызды көрүшүбүз керек. Көргөндө дагы биз дагы өзүбүз да машык жумуштарды жүргүзүп атабыз. Биздин мамлекеттик структуралда дагы биздин ушундай командный штабный учение деп коет. Буларда да биз жүргүзүп атабыз. Кудай болсо мындай кайталанбасын дагы болгондо дагы. Туура айтасыз, бирок менин оюмча негизи эле бул нерсеге даяр болуш үчүн бул окуу иштерин дайыма жүргүзүп туруш керек экен, даярданып турушубуз керек экен. Буга анан мен сизден сурагым келип атты эле, мындай эгерде ушундай куткаруу иштерине көңүлдүү болуп катышууну каалагандар, волонтерлор болсо, алар үчүн дагы окуулар барбы, катышса болобу? Ооба. Бизде куткаруучу жумушунан бизде жаш куткаруучу деген программабыз бар. Ошондой эле волонтерлорубуз бар. Волонтерлорду биз уюштуруп, биз аларды окуттурабыз. Өзүбүздүн уже ЦППС деп коет, бул Центр подготовки и переподготовки специалистов деген. Аерде өзүнүн программалары бар. Ошентип биргелешип иштесе болот. Биз элди дагы гражданская защита деп коет. Бул система гражданской защиты, бул жалпы өзүбүздүн мындай жарандарыбызды коргоо, бул закондун негизинде бул ошо программалар жүргүзөбүз, аны да жүргүзүп атабыз. Анан сиздердин иш-чарада бул ыкчам мындай мыйзам чыгаруу, ыкчам бир нерсени кылыш керек болгонундай, ошол чечимди бат кабыл алыш керек болгон иш жаатында иш алып барасыз. Анан өзүңүз ошол адам катары ошол Түркияга барып келгенден кийин ойлоруңуз, сезимдериңиз кандай болду? Кандай кеңештерди берет элеңиз? Эми жаратылыштын чоң кырсыгынан бул биз даяр болушубуз керек, бул биринчиден. Бирок андан тышкары дагы техногендик, техникалык кырсыктар бар. Адамдын өзүнүн күнөөсүнөн жасалган туудура турган кырсыктар бар. Ошо мындай отурумдук кырсыктардан биз сак болсок жакшы болот эле. Бул жол кырсыгы, мындай техникалык кырсыктардан, жаратылыш кырсыктардан эми бул жерде уже мамлекет өзүнүн милдетин аткарат да. Анан белгилүү болгондой Түркия мамлекети быйыл курулушунун 100 жылдыгы. Анан ошого сиздин өзүңүздөн каалоо тилектериңиз кандай эле, ошону айта кетсеңиз. Эми Түркия эле бул аябай күчтүү эл, аябай күчтүү мамлекет. Бул окуя болгон окуя бул 100 жылда, 200 жылда, 300 жылда бир болгон окуялардын бул бири болот. Эми буга биз просто азыркыда туш болуп калдык. Биздин ошо поколениябыз, эми мен будан ары мен сөз даже каалайм дагы эмес, мен ишенем. Түркия эле аябай жогору көтөрүлөт. Түркия элинин тегертесине бүт түрк элдери топтолот. Мен ойлойм ошо мындай башынан алып барып аткан ошо саясатыбыз, что баарыбыз биригип ушундай жамандык болобу, кандай эмне болбосун биз биргелешип ушундай чара көрө турган болсок, ошо күчүбүз ошондо болот. Бардыгыбыз биргелешип түрк тилдүү калктар биригишибиз керек деген пикирди айта турбайсызбы? Чоң рахмат агай, бүгүн биздин студиябызга келип маектеп бергениңиз үчүн. Анан биздин радиобузду жаштар көп угат. Ошолорго өзүңүздүн аталык, агалык кеңешиңизди айта кетсеңиз өзүңүздүн акырында. Жаштардын келечеги аябай кенен, өзү алдын ала кайсы биздин жаш балабыз, жаш кызыбыз кайсы деңгээлге жетерин эч ким билбейбиз. Мисалы мен деле билбейт элем. Ушу жаш болуп жүргөндө ушундай даражага жетип, ушундай жумуштарды аткарам деп. Эми ар бир өзүбүздүн биздин жаштарыбыз үмүтүңүздөрдү эч качан үзбөңүздөр, даярдыгыңыздарды сөз көрүңүздөр. Себеби канчалык сиздер именно билим жагынан өзүңүздөрдүн даярдыгыңыздарды көрө турган болсок, эми турмуш ушунчалык кызыктуу нерсе экен. Турмуш бул бир эле жолу мындай жакшы нерсени алып келбейт. Турмуш утурум сайын тынбай жакшылыктарды алып келип турат. Бирок ошо жакшылыктарды байкап, ошо жакшылыктарды колдонуп калыш керек. Байкап колдонуп калыш үчүн бул только билим керек. Бул ан сезим керек. Мен ойлойм ошо мындай сиздер азыр окуп атасыздар, аябай мындай чоң турмушка даярдыгыңызды көрүп атасыздар, даярдыгыңыздарды. Ошо даярдыгыңыздар аябай маанилүү болсун, билимдерди сөз алыңыздар, жогору билимдүү адамдар болуңуздар. Эртеби кечпи сөзсүз сиздин убактыңыздар келет.
поколение болуп алмашат. Биз кетебиз. Биздин ордубузга мына жаштар келет. Жаштар уже келе баштады. Мен ушу айлайт элем сиздерге, ойлойт элем, каалайт элем сиздерге чоң мындай кенен келечек сиздерге бакыт талай. Эми негизинде анын сөзсүз тилде, сөздө мен белгилеп кетилем, бул ден соолукта да калай келет элем. Ден соолукта да жакшы караңыздар. Туура айтасыз, сапаттуу жашоо, сапаттуу тамактануу бул өтө маанилүү дейсиз. Анан Кыргыз-Түркмөнстан университетине алгачкы жолу келдиңиз да. Ойлоруңуз кандай болду? Аябай жогору, бу жерде баары ушундай бүт жумуш, мындай айтканда сүйүү менен жасалган жумуштар экен, уюштурулган экен. Адамдарыңыз дагы, балдарыңыз дагы, мугалимдериңиздер дагы бул аябай чоң даражадагы жүргөн адамдар экен. Мен буга чейин эле билет элем, ошо Түрк университетинин мындай специалисттери бул аябай күчтүү специалисттер деп мен билет элем. Себебинде биз жумуш менен көп кездешет элек. Балдарда билет элем, аябай тажрыйбалуу балдар бар, тажрыйбалуу кыздар Түркия университетинен чыгат. Мен будан дагы ары каалайт элем ошо Түркия университетине ушундай эле жол менен кетип, будан дагы чоң даражаларга жетип, Кудай буйрса ошо Кыргызстаныбызга жакшы ошо өзүнүн салымын кошуп, жакшы билимдүү балдарыбызды, кыздарыбызды чыгарганга. Муундарыбыз жакшы жетишкен. Чоң рахмат сизге. Бүгүн биздин студиябызга келген. Сизге да ден соолук каалайбыз. Жана дайыма бар болуңуз, жакшы кабарларыңыз менен биз менен бөлүшүп туруңуз. Бүгүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев болду. Сизге чоң рахмат, ден соолук каалайбыз. Кайра дагы бир жолу эфир талкуунан көрүшөбүз деген ишеничте. Сизге ийгиликтүү күн каалайбыз. Рахмат. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биз болсо сиздер менен эртеңки чейин кош айтышабыз. Кайрадан эфир талкуунан көрүшүп болушку чакта аман болуңуздар. Манас радиосында атайын репортаж.